Өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин диплому жана жарандыгы текшериле баштады. Атайын кызмат 1 айлык текшерүүнүн жыйынтыгын чыгара баштады. Улуттук коопсуздук комитетинин соңку маалыматтарына караганда, жогорку кеңештин 4 депутаты, 1 мэр жана башка чиновниктер четтен чыккан. Аны менен бирге жасалма дипломдорду даректүү берген жогорку окуу жайлардын аты дагы аталган. Анын катарында ошму дагы бар. Атайын кызмат жасалма дипломдордогу даректүү жогорку окуу жайлардын тизмесин жарыялады. Анда өлкөдөгү атамекендик жана чет өлкөлүк окуу жайлардын 28 жазылган. Эң көбү Улуттук университетинен 28 диплом аныкталган. Бул тизменин катарына Ош технологиялык университетинен дагы 1 диплом бар экендиги көрсөтүлгөн. Жогорку окуу жайдын атайын бөлүмү диплом берүү процесси мыйзам жолунда гана ишке ашып келгендигин айтат. Университет борбор каладагы атайын басма каналарга буйрутма берип, коргоо элементтери жана жеке номери менен тастыкталып билдирди. Жасалма дипломдорду ортодогу шылуундар алдамчылык жолу менен жасашы мүмкүн экендигин окуу жайдын бөлүм башчысы айтты. Тиги органдардан запростор келе турган болсо, биз ошонун негизинде катка жооп беребиз. Эгер бизде жок болсо, ошо серия бизде берилген эмес. Ошол диплом, ошол бүтүрүүчүлөрдүн арасында булундай бүтүрүүчү жок деген справканы жазып бергенбиз. Анын канчалык далил эмес экен, анын экспертиза жүргүзүп, ал эксперттер текшерет деген ойдомун. Бирок бизден андай диплом берилген эмес. Может башка жактан жасатып алгандыр балким. Биздин типографиялардан андай мен байкалбадым аны көрүштү. Жогорку кеңештин 4 депутаты, шаардык кеңештин 3 депутаты, 2 судьясы жасалма дипломго шек саналууда. Шек саналгандардын арасында эсеп палатасынын 1 аудитору, ички иштер органдарынан 10, УКМКнын чегара кызматынан 1, мамлекеттик салык кызматынан 3, тышкы иштер министрлигинен 6, экономика министрлигинен 2, транспорт министрлигинен 3, айыл чарба министрлигинен 4, санариптик өнүктүрүү министрлигинен 1, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен 1, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан 1 медицина кызматкери, 17 билим берүү кызматкери, социалдык фонддун 1, 2 банк кызматкери, 4 муниципалдык кызматтын кызматкери, 1 президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, 1 мэр, 1 мурдагы мэр, 1 вице-мэр, райондук администрациясынын 1 башчысы жана айыл аймагынын 7 башчысыныкы жасалма дипломго шектелген. Текшерүүнүн жүрүшүндө 9 адам диплом тапшырса, 16 кызматкер өз каалоосу менен жумуштан кеткен. УКМК мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жогорку билими жана жарандыгына байланыштуу 10 миңдеген материалдарды текшерүүгө тийиш экенин кабарлады. Антикоррупциялык ишкердик кеңешинин аймактык өкүлү Сулайман Усенов бул көзөмөл калыс жүрүп жатканын билдирди. Кадр саясатына болуп көрбөгөндөй зыянын тийгизип, жасалма документтер менен иштеген аткаминерлерге мыйзам дагы катаал болушун кошумчалады. Жасалма дипломду алган эле эмес, берген тарапта жоопко тартылуусу керектигине токтолду. Практика, тажрыйба биринчи жолу болуп атат. Ошол себептен ал жерден айлык маянасын кайтарып берүү деген негизи пункт жок. Бирок бул жерде акыркы биз билебиз чечимди ал чындыгына кылмышка шектүү же болбосо кылмышкер катары калышын буну сот чечет. Бизге келген маалыматтар боюнча бөлүшүп турган болсок, бизде кээ бир жергиликтүү депутаттардын 2 жарандуулугу бар тууралуу маалымат түшкөн. Ал боюнча биз да тастыктап, азыркы учурда ал депутат өзүнүн арызын жазып, мандатын тапшырды. Бул тиешелүү болуп турган болгон Кара Суу районуна байланыштуу бир айыл өкмөттө, бирок мен атын айта албам. Кут ошондой эле башка дипломдор боюнча маалымат чөтөт. Бардыгы маалыматтарды биз мурун ар бир орган өзүнчө тескей турган болсо, азыр бир гана ошол улуттук коопсуздук кызмат мамлекеттик кызматына берип атабыз. Себеби ага ошондой нерсени мамлекет башчы өзү ыйгарды милдетин. Коопсуздук комитети мамлекеттик кызматты мыйзамсыз ээлегенинин натыйжасында келтирилген зыяндын орду толтурууларын эскерткен. Өз каалоосу менен дипломдорун тапшырган кызматкерлер кылмыш жоопкерчилигинен бошотулуп жана анонимдүүлүккө кепилдик берилери дагы белгиленген. Өткөн жумада нарында дипломуна байланыштуу райондук прокуратура иликтөө жүргүзүп жатканда мектеп мугалими өз өмүрүнө кол салып басынып алган окуя катталган. Бул арада коомчулук мугалимдерге текшерүүнү жүргүзбөөнү суранып чыгышкан. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ.